Урматтуу Бишкектин тургундары, караңыздар, моундай случай болуп атат да. Главный дорогада автобус. Көчмөндөр оюндары. Финалда казакстандык оюнчу кыргызстандык улакчыны камчы менен урду. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына Кыргызстан менен Казакстандын көкпар курамаларынын финалында казакстандык спортчу кыргызстандык улакчыны камчы менен уруп, оюн 40 мүнөттөн ашык убакытка токтотулду. Оюн бүгүн 12 сентябрда Астанадагы Казанат ат майданында өтөдү. Беттештин биринчи бөлүгүндө Кыргызстан 3-1 эсебинде алдыга чыкты. Оюндагы биринчи салымды 2 мүнөттө Казакстан салып, эсеп 1-0 болду. 6 мүнөттө кыргызстандык улакчылар эсепти теңеп 1-1 кылды. Андан кийин 9 жана 13 мүнөттө кыргызстандык көкбөрүүчүлөр дагы 2 салым салып алдыга чыкты. 3 салымды Кубанычбек Султан уулу салгандан кийин аны номер 10 казакстандык улакчы Улан Байтөрөев камчы менен уруп кетти. Ошондон кийин оюн талаасы кым-куут боло түшүп, биринчи бөлүктүн аякташына 6 мүнөттөй калганда оюн токтотулду. 40 мүнөттөн ашык токтоп тургандан кийин оюн кайра жанданды. Кубанычбек Султан уулуну камчы менен урган Улан Байтөрөевке сары айып кагаз көрсөтүлүп, 2 мүнөткө жаза мамыга жөнөтүлдү. Беле кетсек, оюнун жүрүшүндө калыс казакстандык оюнчулардын эреже бузууларын көз жазымда калтырып жатты. Беттештин биринчи бөлүгү 3-1 эсебинде жыйынтыкталды. Булак репортер Кейжи. Алар Кыргызстанды колдоого да келди жана дал ушинтип өзүңүздөр көргөндөй бул жерде көрүнүш спортчунун эми билбейм. Индияда белгисиз оору 15 адамдын өмүрүн алды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Маалыматка караганда Гуджараттын Кутч районундагы Лакпат шаарында 3-10 сентябрь аралыгында белгисиз оорудан кеминде 10 адам каза болгон, анын ичинде жаш балдар да бар. Андан кийин дагы кеминде 5 адамдын өлүмү тастыкталган. Бийлик азырынча оорунун себебин тактай элек. Булак Супер Кейжи. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Измирде жааган нөшөрлүү жамгырдан улам жолдор чөктү. Туркиянын Измир провинциясындагы Мендерес районунда нөшөрлөп жааган жамгырдан улам үй жана ишканаларды суу каптап, жолду суу жууп, бир нече унааны деңизге алып кетти. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар кабарлашты. Метеорология кызматы алдын ала күтүлүп жаткан жаан-чачын тууралуу эскертүү берип, 3 шаар үчүн сары код сигналын жарыялаган. Измирдин Мендерес аймагында жайгашкан Майдонос булуңунда нөшөрлүү жаандын кесепетинен жолдун бир бөлүгү кулады. Окуяда бир автоунаа анга кирип кеткени айтылды. Өздери районунда да айрым үйлөрдү суу каптаган. Сефирхисар районунда саат 2:00 чамасында башталып, кийин күчөгөн жамгырдан улам имараттын таяныш дубалы урап түшүп, анын жашоочулары эвакуацияланган. Метеорологиянын божомолуна ылайык жаан-чачын Мармаранын батышында, Эге деңизинин жээгинде, Батыш жер ортолук деңизинде жана Афанкарахисарда, ошондой эле Измир менен Манисанын айланасында күчтүү болушу күтүлүүдө. Булак баракелди. Ысык көл унаасы менен кирип барган айдоочу көпчүлүктү кажырдантты. Соц тармакта ысык көлгө Тесла автоунаасы менен кирип барган айдоочунун видеосу тарады. Соц тармак колдонуучулар заманбап унаа айдагандар экологияга зыян келтирип жатканын айтып чыгышты. Ошондой эле экинчи видеодо ошол эле унаанын жөө жүргүнчүлөр өтүүчү өтмөктө токтоп турганын көрүүгө болот. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан тийиштүү чаралар көрүлөрүн билдиришти. 2 кишилик вертолет Кыргызстанда жасалып атат. Азыр ушундан 5 бар.
Кыргызстанда 2 орунду тек учактар чыгарыла баштады. Кыргызстанда чогултулган тек учактар сыноодон өтүп, көргөзмөгө чыгарылды. Бул тууралуу президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Тайырбек Орунбеков Facebook баракчасына жазды. Анын айтымына караганда учактар 2 орунду 70 литр күйүүчү май менен 600 чакырым аралыкты 3 саатта учуп өтөт. Ал эми баасы $60 000 жогору. Кыргызстанда чыгарылган тек учактар учурда сыноодон өтүп, көргөзмөгө чыгарылды. Кыска аралыкта мамлекетибизде унааларды, тек учактарды чыгарган жана башка завод, фабрикалар ачылууда деп жазды ал. Булак Суперкежи. Бишкекте аялдын жансыз денеси табылган. Милиция жакындарын издеп жатат. 9 декабрда саат 20:00 чамасында Бишкектеги Кулиев көчөсүндө 40-45 жаштар чамасындагы аялдын жансыз денеси табылган. Белгилери: бою 160-165 сантиметр, чачы кара жана кыска, орто дене түзүлүштө, сол бетинде калы бар. Жансыз дене табылган учурда кара куртка, кара көк толстовка, кызгылт түстөгү футболка, кара шым, боз байпак, кара бут кийими менен болгон. Ошондой эле аялдын аты болжолду Жылдыз экени такталган. Булак Серепкежи. Чаштан кармап бетке тээп, эркек киши аялды жерге жаткырып алып сабап жаткан видео тарады. Көчөдө эркек киши аялды сабап жаткан видео социалдык тармактарга тарады. Анда көчөдө түн ортосунда эркек киши аялды жаман сөздөр менен сөгүп, желкеге муштап, чаштан кармап жерге жыгып, андан соң тизе менен бетке тээп жатканын көрүүгө болот. Жалал Абад облустук милициясы окуя 25 августта болгонун, учурда видеодогу адамдар изделип жатканын билдирди. Урматтуу Бишкектин тургундары, караңыздар, мондай случай болуп атат да. Главный дорогада автобус чыгып атат. Бул жактан, бул кыз присмыкающий жактан чыгып алып, и еще наглым образом автобустун ичиндегилердин баарын түшүрүп салып адамдарды. И даже урулган жок машина менен автобус. Урулган жок, бирок мынтип даже сүзүшпөптүр, касания нету. Эски бамперин автобуска жасатып алам деп, автобустан компенсация требовать этип, могу наглым образом турат да. Вот это есть сверхнаглость. Еще и я работаю в мэрии, у меня есть знакомые, деп ар-кимге звонить этип, наглым образом она вот стоит, не пропуская этот автобус. Как вы думаете, кто здесь прав, кто не прав? Я думаю, что слепому видно, что она не права. Эски өлүп калган бамперин жасатам деп атат. А бирок экөө даже бири-бирине касание болбоптур. Главный дорогада кетип бараткан автобусту токтотуп алып, вот это есть